Талас облусу улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан көкбөрү боюнча жарым финалга чыгышат. Бүгүн таңертең Райкан Алканов атындагы ат майданына көрүүчүлөр жык толуп, жергиликтүү көкбөрүүчүлөрдүн курама командасы менен Ош облусунун спортчулары беттешти. Финалга тете оюн көргөзгөн эки облустун көкбөрүүчүлөрүнө 2000 көрүүчүгө ылайыкташкан ат майданда 5000ден ашуун көрүүчүлөр назар салды. Бүйүрдү кызыткан Кыргыздын улуттук оюнунун жүрүшү тууралуу жеринен кесиптешим Айза Камчыбекова баяндайт. Улуттук көчмөндөр оюнунун 3-күнү эң алгач эле бүгүн ат майданда Ош облусу менен жергиликтүү Талас облусунан келген көкбөрүүчүлөр ат салышып жатышат. Учурда эсеп 3-1 үстөмдүктү Талас облусунун жергиликтүү көкбөрүүчүлөрү алып турушат. Мен алгачкы таймында болгон эсеп санын айткыча 10 мүнөттүк тыныгуудан соң экинчи тайм башталып, анын эң алгачкы секундаларында эле эсеп санын Талас облусунун көкбөрүүчүсү Майрамбек Рыспеков удаа салган улактары менен эсепти 5-1 айлантты. Майрамбек Рыспеков бул оюнга аты Береке менен чыккан. Берекенин күчү жана ылдамдыгы болгон үчүн жакшы упайларды жасаганга мүмкүнчүлүк болду дейт ал. Аттын күлүктүү менен келип, казанга токтогондо өзүң армай албай каласың, убак менен кошо тез. Ошол Сарматтын күлүктүү менен келип казанга кирип кетти. Бул оюн көрүүчүлөргө болуп көрбөгөндөй эмоция дагы тартуулады. Ош обласынын Каракылжа районунун 1-май айылынан келдик. Атайы Талас жергесине оюн көрөлү деп келдик. Бул жерде оюн жакшы болуп атат, элдери жакшы, меймандос эл болот экен. Улак аябай жакшы өтүп атат, элдер көп. Элибизде, журтубузда абдан ыраазы болуп мына өкмөттөргө. Абдан чоң рахмат. Чүнкү ар бирине де эстеп, тарыхый нелерди колдоп атканыбызга бизге миңден бир ыраазыбыз чоңдорубузга айнала. Силерге окшогон кыздар балдар жакшы тартип менен жиберип атыр бизди. Рахмат силерге. Балдар да тартип менен болуп атыр. Эч кандай кынтык жок. Той болуп атыр. Эң жакшы болуп атыр. 3 күндөн бери азыр улак болуп атыр. Улакта таап жактап атыр балдар. Toyumuz elimiz tunçlukta oldun, daim işlerinde ilgilik bozdun, baldardan ömrü uzun bozdun, el toktulukta boluversin. Ata oyun kандай өтүп атат? Жакшы. Орун жок болгонуна байланыштуу. Отуруш жок болсо да келип атат. Жакшы, Кудай ашыгы. Алла разы болсун, Кудай ашыгы. Мына дал ушундай орун жок болдугуна байланыштуу ат майдан дээрлик 2000 кишиге ылайыкташкан болсо, учурда 5000ден ашуун көрүүчү дал ушул эки команданын оюнун көрүү үчүн келишкен. Мына өзүңүздөр байкап тургандай, орундуктар бош эмес. Биз оюнга назар салып жаткан көкбөрү оюнунун күйөрмандары менен баарлашканча 3-чү чечүүчү тайм башталып, Ош облусунун көзгө басар көпчүлүккө белгилүү оюнчусу Манас Ниязов эсеп санын 5-2 айлантты. Белгилей кетсек, оюндун башталышында Ош облусуна алгачкы упайды алып келген дал ушул Манас Ниязов болгон. Оюн жүрүшүн айтып кетсек, биздин балдар көп эле жаңы балдар болчу. Ошо бири-бирибизге жакшы түшүнө албай, анан аттарыбыз да жаңы болуп калды. Мурдагы аттардан бери экөө эле келди. Аттарыбыз да жаңы болуп калып, жакшы ойноп жүрүп ойын. Анан Кудай Алла Таалам 2 гол насип эткен экен, 2 гол салып кеттим, жакшы. Эрендердин эр оюну көкбөрү Таласта өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарында күн санап кызып барууда. Бүгүн Талас менен Ош облусунун көкбөрүүчүлөрү болуп көрбөгөндөй финалга тете оюн көргөзө алышты. Жыйынтыгында жергиликтүү Талас облусунун көкбөрүүчүлөрү 7-2 эсебинде жеңишти камсыздап, жарым финалга жолдомо алышты. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида, Талас облусу.